Таластын Кара Бура райондук соту 27 жаштагы Мадина менен Осмондун кылмышы боюнча бүгүн өкүм чыгарды. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылат. Айыптоочу тараптын маалыматы боюнча 2021 жылдын 30 январында саат 23:30 чамасында Талас облусунун Манас районунун Новодонецк айылындагы үйлөрдүн биринде Мадина күйөөсү менен урушуша кетип, балта менен бетке жана башына чапкан. Жолдош алган жаракатынан каза болгон. Ошондон кийин кыз досу Осмонго телефон чалып, кылмыштын изин жашырууга жардам берүүнү суранган. Алар сөөктү катууга аракет кылышкан. Тергөө ыкчам тобу тарабынан окуя болгон жерге барып, жеринен кароо жүргүзгөн учурда үйүнүн кире бериш бөлмөсүнө 1994-жылы туулган Хны жансыз денеси чалкасынан жаткан. Денеде уштуу нерсе менен кесилип урулган жаракат белгилери болгон. Аталган факт боюнча Манас РИИБинин тергөө кызматы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттап, маркумдун аялын кылмышка шектеп кармашкан. Тергөө иштеринин натыйжасында керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп, жыйынтыгында сот Мадинаны күнөөлүү деп таап, 10 жылга эркинен ажыратып, 130 000 сом айыпка жыкты. Ал эми Осмон 3 жылга эркинен ажыратылды. Сот тарабынан белгиленген эркинен ажыратуу өкүмү жокко чыгарылып, 2 жылга пробациялык көзөмөл дайындалды. Ал сот залынан бошотулду. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроо чонуна басканды унутпаңыздар.